Узап бара жаткан жыл жалпы эле сот тутуму жана анын ичинде жогорку сот үчүн олуттуу окуяларга бай болуп, сот тутумундагы чечкиндүү реформалар менен эсте калды. Резонанстуу иштер боюнча судьялар жогорку соттун басма сөз борборунда пресс-конференция берип, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бул өз кезегинде коомчулукта жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында айрым кызыгууну жараткан иштер боюнча түшүнбөстүктөрдү дабыл жоюуга мүмкүндүк берди. Сот тутумунун тарыхында биринчи жолу эки чоң сот адилеттик үйлөрүн Каракол жана Жалал Абад шаарларында ачтык. Чет мамлекеттердеги жогорку соттор менен байланыштар бекемделип, Кытайга болгон иш сапардын натыйжасында аталган өлкөнүн адистери сот тутумундагы санариктештирүүнү колдоого даяр экендигин жетишилди. Экология көйгөйлөрүнөн улам чыккан талаш тартыштарды чечүүдө сот адилеттигин камсыз кылуу маселесине байланышкан ири эл аралык конференция Ысык көлдө өтүп, келген меймандар бул багыттагы кыргыз сотунун ишин жогору баалашты. Жакында эле өлкө башчысынын колдоосу менен Кыргызстан эгемендик алгандан бери биринчи жолу сот аткаруучуларга 47 даана кызматтык автоунаа берилди. Мындан тышкары Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата кыргыз тили жана Айтматов аалам аталышындагы мамлекеттик тилди жарыяланган 3 айлыгында бүтүндөй жергиликтүү соттор өзгөчө маани беришип катышышты. Албетте, ийгиликтер менен бирге кемчиликтер да орун алды. Аны айтпай кетүүгө болбойт. Соттордун арасында дагы коррупцияга малынып, мыйзамсыз чечимдер чыгарып жаткандар дагы деле болсо болуп жатат. Бул багытта күрөш улантылат. Анткени биздин реформа боюнча кийинки кадамыбыз каралып жаткан иштердин сапатын өтүү болуп саналат. Мыйзамдуу, негиздүү жана адилеттүү чечимдер менен гана элдин ишенимин биз арттыра алабыз. Эгер биз биримдикте болсок, ынтымакта болсок, бири-бирибизди түшүнүү менен мамиле кылып иштесек, бардык кыйынчылыктарды бирге жеңебиз. Ал эми жаңы жылда алдыга койгон максаттарыбыз ишке ашсын. Мекенибизде, мамлекетибизде дайыма тынчтык өкүм сүрүп, асманыбыз ачык болсун. 2024 жыл ийгиликтерди алып келген жемиштүү, берекелүү жыл болушун тилейм. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, дасторконго береке, жашоодогу аруу тилектердин орундалышын жана чексиз бакыт каалайм. Түндүгүбүз бийик, угубуз бекем, керегебиз кенен болсун. Дагы бир жолу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.